Биздин бүгүнкү темабыз бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону. Биздин күндөлүктүү байкообузда баардык нерселер жерге тартылып турат. Бирок ошол нерселер жалгыз жерге гана тартылбастан, бири-бири менен дагы тартылып турушат. Мисалы үчүн бул жерде көрүнүп турат жипке илинген шарик. Жипке илинген шарик. Эгерде ушул жипке илинген шарикке кандайдыр бир бул шарикти С шариги деп койсок, муну В деп койсок, анда шарик кандайдыр бир жипке илинген шарик В шаригине жакындап кыймылдаганын байкайбыз. Демек, мында дагы кандайдыр бир эки нерсе бири-бири менен тартылышып жатат. Дагы ошондой эле жердин айланасында ай айланып турат. Демек, бул жерде жер менен айдын ортосун R радиусу деп алсак, булар кандайдыр бири-бири менен тартылышып турат. Муну биринчи жолу Ньютон байкаган. Себеби ал бактын түбүндө китеп окуп отурса, башына алма түшкөн. Ошондо ойлонгон, бул эмне үчүн алма жерге түшүп атат деп ошону изилдеп отуруп, анан ушул алманын түшүшүн жана ай менен жердин тартылышын байкагандагы ал төмөндөгүдөй жыйынтыкка келген. Анда ал анын законун, бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунун формуласы мындай: F барабар G M1 M2 бөлүнгөн R квадрат. Демек, бул жерде M1 жана M2 бул ай менен жердин массасы. Ал эми R болсо, бул жердеги экөөнүн ортосундагы аралык. Демек, мында Ж болсо гравитациялык турактуулук. Демек, мында анда эрежеси мындай айтылат. Бул бүткүл дүйнөлүк тартылуу законунун формуласы. Анда эрежеси. Ар кандай эки нерсенин массаларынын көбөйтүндүсүнө түз пропорциялаш жана алардын ортосундагы аралыктын квадратына тескери пропорциялаш күч менен тартылып турат. Бул бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону. Анда ушундан биз Жны таап көрөлү. Ж барабар F квадрат бөлүнгөн M1 M2. Демек, мунун бирдигин сразу чыгаралы. Анда бирдиги F'дики Ньютон, көбөйтүлгөн R'дики метр квадрат, ал эми бул жердики килограмм квадрат. Бул жерде Ж гравитациялык турактуулук 1 метр аралыктагы 1 килограмм болгон нерселердин өз ара тартышуу күчү алынган. Анда Ж барабар 6,67 көбөйтүлгөн 10⁻⁻11 даражасындагы Ньютон метр квадрат бөлүнгөн килограмм квадрат. Демек, бул жерде турактуу сан. Эми дагы бир мисалды карап көрөлү. Бул жерде балдар бири-биринен өйдө карай көтөрүлүп атышат. Демек, көтөрүлгөндө кандай нерсе көтөрүлсө дагы кайра эмне болуп атат? Кайра жерге келип түшүп атышат. Демек, жердин өзүнүн кандайдыр бир тартуу күчү бар. Таш тыргытсаң деле, топ тыргытсаң деле, өзүң секирсең деле баары бир жерге келип түшүп атасың. Ал эми бул жерден дагы бир мисалды карап көрөлү. Таразада экөө тең салмактуу. Эгерде биз ушул таразага кандайдыр бир нерсени жакындатсак, бул таразанын тең салмактуулугу
бузулду. Демек бул дагы ушул тартылуу күчүнүн таасири астында таразанын тең салмактуулук абалы бузулду. Себеби эки нерсе бири бирине тартылышып атат. Демек бул жерден биз Ньютондун 4-чү законун карап атабыз. Демек бул бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону бул Ньютондун 4-чү закону. Демек биз бүгүн бүткүл дүйнөлүк тартылуу закону жөнүндө түшүнүк алдык.